Урматтуу кыргызстандыктар, кечээ Гусейн Гасановдун колунан унаа алып, бардык кыргыздарды, кыргызстандыктарды жакшы жагынан көргөзүп, интернетте популярдуу болуп жаткан Эгем байке менен жолугуп азыр окуя тууралуу өз оозунан угуп, кичине анан эң башкысы ушул кыздын акыбалы тууралуу эмне менен ооруйт, канча суммадагы акча каражат керек экенин азыр өз оозунан угайын деп турган чагыбыз. Интернетте комментарийлерди окудук, көбү жазып атышат, машинасын сатып деле кыздын операциясына жумшаса болмок деген сыяктуу, кээ бирлер жардам беребиз дегендер көп болуп атат. Анан ошол жерде кыргыздар эмес, орустар көп жазган экен, мы хотим помочь, реквизиттер болсо акча ыргытат элек деп. Анан биздин кыргыздар билесиздер, абдан берешен элбиз, дайыма кол сунганга даярбыз. Жардам берем деген инсандарга бул видео тартылып жатат. Байкенин кызына 1,5 миллион рубльдук операция керектелет экен, муктаж экен. Азыр буюрса өз оозунан окуя кандай болгон жөнүндө угабыз. Анан төмөндөгү реквизиттерге колдон келишинче жардам берсеңиздер болот. Менин аты жөнүм Улук Сапаров. Бардык сумманы чогултуп мен Эгем байкенин колуна тапшырып бергенге убада берем. Всем привет, дорогие друзья! Буквально пару слов о том человеке, который стал в буквальном смысле слова звездой интернета буквально вчера. Потому что блогер Гусейн Гасанов подарил машину тому, кто его отвез бесплатно в другую точку города. Им оказался наш соотечественник Эгем байке, тот человек, который согласился это сделать абсолютно бесплатно, за что получил машину от блогера. Ну, это, конечно, хорошо, это подарок судьбы, это добро вознаграждается добром. Ну и у нашего главного героя есть небольшая проблема. Проблема уха у 5-летней дочери. Многие жители Российской Федерации, многие жители нашей страны, вообще постсоветского региона хотят помочь именно этому человеку. Внизу мы укажем реквизиты, как вы можете сделать помощь для этого человека. И, конечно же, многие говорят, продай машину, сделай то, сделай так. Но это подарок, друзья, подарок судьбы за доброту. И думаю, каждый из нас, если сможем собрать с миру по ниточке, будет огромный такой клубок. Давайте все вместе поможем этому человеку вылечить свою дочь. Там сумма, в принципе-то и небольшая, 1,5 миллиона рублей. Я думаю, каждый из нас можем хотя бы по рублю. Мен атым Самат Берген Розбаевич. Оштун окаттан болду. Исламга Гусейнден башталган. Гусейнди көрөт экенмин мен мындай майны бербейт. Майны бербесе. Маскачан турушту го. Кичинекей эле балдар болуп турду да. Анан бул кийимдерин карап туруп, кантип ушуларда акча жок деп коймун. Анан мен чындыгында баягы акасы байлар бар дагы мындай сумчалар болот да, эми акчасы бербей койгондор, же акчасы калбай калгандар болот. Эми ушундай экенин дедим мен. Мага кызыгы ушулар жеткирген жерден мага заказ түшсө деп кеттим да. Ошондой. Алла таала бир жөнөткөн экендер бар, насага депчи. Сиз алып кетердин алдында 4-5 водитель жок деген экен. Эх, если бы ты знал, от чего ты отказался, деп эле. Биз ошону көрүп атып, описаниеде жазылып турат, кыргызга ушинтип машина берди деп. Анан кантип кыргыз макул болду, сразу макул болду, кызык болду да. Жүрүп кеттик деп салып кеткенде кыргыздын мындай ойлонбой кеңпейилиги ошондо сразу көрүндү да. Негизи 5 кол тең эмес дегендей өзгөчө ушу Москвада биздин кыргыз бир туугандардын, мигранттардын ар кандай окуялары болот го. Кээ бирлерди депортация кылып салат, кээ бирлерди могу кыргыз деп жанагындай жаман көрсөтүп салгандар бар. Ошолордун баардыгын могу сиздин кылган бүгүнкү жасаган ишиңиз жууп кетти да. Кыскасы кыргыздардын авторитети Москвада 200% көтөрүлдү. Жөн эле кетип баратсыңыз көчөдө. Жок. Мына машинаны арендага минем да. Анан арендага минип бошолгун эртең менен кар жаап, жолдо гаиле кылып калып шаар дейчи. Туруп сесем ойноп кеттим машина. Анан хозяинге чалдым, мен ушундай болду машинем. Көңүлүңдү алмаштырып берем, бир жерде уруп албайм. Десем кел дедим, барсам каба кылды мен. Сен кышта машина деп көргөнсүңбү, өзү негизи мурун таксилат эткенсиңби деп. Мен ушул таксилат эттим, кышында именно. Башка эле машина карабайсыңбы? Башка бирөө эле машина алгычы, кыштында сен жазында келсем кайра берем сага машинаны. Хозяин кыргыз оруспу? Дагестанец. Анан жиним келди, мен ключуңду дедим, ала бер. Мен азыр эле машина таап алам. Керек болсо жаңы машина берип таап алам дегем да. Десем ойлоп турам, басып резинасын алмаштырып берип жолго чыгарып. Центрге заказ түштү.
Ал кыз актриса кыз экен, съемкага келатыр. Анан ал мен тамашалашып келдим, мен киного тартпайсыңар, мен звезда болгум келет. Өзүңүз чакырып алган Менин ичинде талантым бар, мен звезда болгонду жакшы көрөм деп азилдашып келдик. Басып берем дейт. Анан кой деп турсам, заказ түштү кайра обратно Химкиге. Бассам алынбайт да. Мындай кылсам болбойт, чекесине басылып кетип, бияга өтүп кетет. Кайрадан Яндекс тапка чейин уже заказ отменен болуп калды. Жерден заказдан алдым деп отурсам, ушул жактан заказ түшүп калды, 10 мүнөт көрсөттү. 6 километр 10 мүнөттө жетесиң деп. Анан ала берейинчи деп алдым. Отуруп анан тамеки чектим мен. Отмен кылып коесуң, 10 мүнөттө жеткенче жарымына жеткенде отмен кылып койсо, жолдо калып кетесиң пробкада. Десем отмен кылбады, анан келдим. Келсем эле ошол мени тааныбайт экен муну. Чындап тааныбайт экен. Эшикти ачып берип, бесплатно жеткиресиңби деди. Токтогула тыңдабасам 20 мүнөт экен. Поехали, отурула деди. Жеткирип коём 20 мүнөттө. Себеби бара турган жагымда заказ көп болот, заказ көп болгондо көрүнүп калат да, кып-кызыл болот. Пробкага? Жок. Заказ болуп атканда приложениеден көрүнүп калат, кайдан заказ, анан кымбат заказдар болуп аткан. Ошол жерге бар, анан барсам ушундай деп калды, анан кеттик жолго. Отурганда эле суроо берип баштады. Баргача суроо берди. Мен жиним келип, Сиз түшүнбөйсүз экен. Эмне болуп атат депчи. Ал аркасынан камера тартып алган байкаган жоксуз. Маскасынын аркасында отуруп суроолорду берип отурду. Москва Ситине тушуна жеткенде айттым, азыр Москва Ситинин ичине кирем дагы. Одан арагына канча 4 километрдей калды, 8 мүнөттө жетет экен. Мен түшүрөм да Москва Ситинин ичинен клиент алып кетем дедим. Түшкүлө десем түшөт дедим. Мага эмне суроолор берип атасың, түшкүлө десем түшөт деген ой менен бурлайын десем, ошол именно ошол 2 ряд пробка киргенге невозможно. Түз кеткен жол 8 мүнөт, 3 мүнөт эрте жетесиң деп көрсөтүп атат. 8 мүнөттө жеткирип коеюн, 8 мүнөттө эмне сөз сүйлөйт эле деп. Алып барсак, автосалонго кирдик. Сразу ошо калды. Шлагбаумду ачып эле кирдик. Шлагбаум охрана киргизбей атты, анан көрсө Гусейн чыкты да башын көрүп капчасын ачты окшойт. Анан шлагбаумду ачты. Киргенден анан айтты, 15 мүнөт күтүп тур деп, бизде акча бар деди. Экесе кылып берет, ажданяң менен берет, 15 мүнөт күтүп эч жака кетпегин деди. Ишентипсиз? Анан группада такси группасы бар да, анан айттым, мен бир болсо куш кармадым, же бир болсо уктаттым мени деди. Анан достор уктатпаса керек. Азыр чыкса керек, автосалондун ичинен чыкканда деле көрүп турат, каяка качат эле дедим. Деп отурсам, бир майбак келди, артынан баягы кызыл Porsche менен машина келди. Ичинен адамдар түшүп, чогулуп кирип кетишти. Ошол убакта кызым чалып калды. Кызым экөөбүз сүйлөшүп отурдук. 15-20 мүнөттөн ашык болду. Анан келип эшик кылдап түшүп ушундай машина утуп алдым. Чындап эле чындап эле. Жүрөз оформлять этебиз десе ишенбейт. Ишенбейм, паспортум алды, паспорту алып келдик. Паспорту берди, мына атына оформить эткиле деди. Мындай карашты, паспортуңузду бериңиз. Паспорт бул право эмес, паспорт керек деди. Ушундай бизде паспорт. Анан алып оформить этип, чекти алып чыккыла деп, чекти алып чыкпайды окшойт. Бир нерсе алганда Гусейн менин атыма жаздырган чекти баягы акча төлөнгөн акчанын квитанциясын неме кылып басып берди. Басырдын оригинал өзүңдө болсун, булар копиясын чыгарып калат деди. Берди, чөнтөгүмө салды, чөнтөгүмө салдым. Анан беркилерге айтты салондогулар, гана машина деди. Даярдоодо жууп деди. Мен гап берип, неме кылгыла, что сөмканы даярдайм да балдарды себеп кетип коюп. Сиз ишенбей турасыз ага? Ала ишенбей турам. Ошол жерде бир кыргыз эжелер жүрүптүр. Анан кыргыз байгелер жүрүптүр. Оштуктар экен, өзүнүн угаттан экен экөө. Экөө куттуктайм деп эле кучактайт. Не болду түшүнбөйсүз? Не болду түшүнбөйм. Анан ошол жерде дилер бала бар экен, кыргыз бала экен. Бүт жерде кыргыздар. Российский паспорт менен ошол машина таратат экен, ошол кыргыздар именно ошол машина берип атат. Бак 3 күндөн бери, 2 күндөн бери жүрөт. Одобрение бербейт атат. Анан ошол айтып калды, не переживайте, аке, сиздики төлөндү, даяр, сиздин атыңызга оформление болду. Азыр машинаны алып кетесиз, анан ошого ишенесиз. Күтүп отурдум. Охраналары келди. Жүйдөн мындан алып келди. Улар бияктан чыгышты. Колтуктарды даяр кеттик деп эле ачып. Жана жерге алып машинанын баягысын ачып эле отургузуп койду. Ыйладым анан ошол. Ичине эле тартып тур оядычы. 5 мүнөттө ыйладым машинада отуруп алып. Монтажга ошо кыскартып өтүп кое турбай, жана бизде видеоңузду көрүп, ыйлап, көп элдер көргөндө. И комментарийлердин бүттүгү ошол жерде неме да,
кыргыз байкуш боорукер эмне гана болбосун дайыма жардам Добро бергенге даяр. возвращается, бумеранг деп эле. Ошол жерде астында комментарийлерде уже кыргыздар эмес башка орустар жазып баштаптыр. Кызыңыз жөнүндө айткан турбайсызбы, кызыма дагы операция акча керек деп. Анан комментарий жазган экен ошол жерде. Эгерде реквизиттер болгон болсо биз жардам берет элек деп. Бүтүндөй биздин кыргызстандыктар сиздин ушул кылган ишиңизди көрүп сыймыктанып баардыктын көзүнө жаш алып ийип атат да. Анан Кудай буйрса, колдон келген жардамды баардык кыргызстандыктар чогултуп, биздин компаниянын атынан да колдон келишинче жардам беребиз. Биздин Энбор компаниясынын президенти дагы Фатих Бей Алгич менен да сүйлөшөбүз. Эң башкысы ушул сиздин жасаган ишиңиз бүт кыргыздарды, кыргызстандыктарды жакшы жагынан көргөзүп койду да. Бир эле мисалы ойлоп көргөндө бир 200, балким 500 рубльдик нема болмок да ошол жерде. 497 рубль, мына 500 рубльдин аркасынан сиз кандай эмеге ийгиликке жетип атасыз да, Кудай таалам сизге берип койду. Сиз ошо бүгүнкү көчөргөн күнү башкача баштапсыз. Актрисаны алып келип, киного тартып коюп, мен звезда болом деп. Звезда болот, сразу звезда болуп чыктыңызбы? Ошондой болду, бир күндө эле. Бир моментте туулганда достор, жердештер, москвичтер. Албады. Кызыңыздын жашы канчада, Москвага келгениңизге канча болду? Кандай жардам берет? Москвага өзү көп келип 2015-тен бердим. Өзү 2007-2008-де эле келип жүргөнбүз жылына. Анан 2015 келдик, 2016 айылда болдук Бишкекте. Анан 2017 келгенбиз. Шундан бери ушул жерде кызым менен баламы, балам ушул жерден туулду 2019. Кызымы 2019 алып келдик. Кызым 5 жашта. 5 жашта. Ошондо тубаса төрөлгөндөн бери бир кулак укпайт дедиңиз э, жана видеодо. Ошол таксиге айдап жүргөм азыркы машинени. 2-3 күн болду да биз Тулага барып келдик, анан булар базар күндөрү 6-күндөрү базар күнү мага бекер такси. Өзүм эчте болсом болот, кааласам эс алсам болот. Акча албайт базар күнү. Ошол күндөрү машина салып алып чайханага алып барам, же бир шашлык машылык алып барам. Ошондо отурганда айтып элет да, атамна бир кулагым укпай атат, мен музыканы көбүрөөк коюңчу депчи. Жүрөгүмөн чынында бир айткан ичиме, бирок сыртына чыгарбайт элем. Ошо кызым кантип операция болгон депчи. Өзү да машина алабызбы дей берет. Сиздин ак машинаңыз каякта эле дей берчи деп. Элчи мингенде ак такси минет элем да. Кудайдын буйругу караңызчы, ак машинада кетип. Жауап турушат да. Ак машинаңыз каякта эле деп сурай берет экен. Эми болот бир күндө. Кудай буйруп, ак машинада болгон экен. Операция болот. Кыргыздарда жакшы сөз бар эмеспи? Көп түкүрсө көл болот депчи. Бул Россиянын жарандары реквизиттерди берип койгула, биз дагы колдоо көргөзөлү, жардам берели деп атат да. Кыргызстандан жардам берем дегендерге мен Кыргызстандагы карталарымды полностью элчон баардыгын мен өзүмдүн көргөзүп, мен чогултуп берем, мен өзүм ответственность алып ал жагынан. Анан Кудайым буйрса, канча срокто чогулат билбейм, эми кызыңызга канча сумма керек делет, кайсы жакка операция керек болуп атат, ошол жөнүндө өзүңүз айтып койсоңуз. Кыргызстандан мен дагы сүйлөштү аялым. Кыргызстандан сүйлөшкөн экен, Кыргызстанда алар биринчи сурап туруп, Москвадан канчага кылып беребиз деп атат деп. Аялым айтты 1,5 миллион деп атат. Анан биз ондан арзаныраак кылып беребиз деп. Бирок суммасын айтпаган эмес ошо точно. Демек Кыргызстандан да болот болсо, Кыргызстандан да болот экен. Бул негизи болот. Ушундай эмнедегидей уверенный врач, бир нерсе деген врач экен. Дагестанист экен, ушундай экен да, ал да көп телевизорлордон да чыгып, интернеттерден да чыгып жүрдү. Ошол врачка катталып 1,5 жыл дегенде бар, ошо именно өзүнө эмес, ошонун баягы колундагыларга барып жолугуп келди. Жардамчыларга. Кылса болот экен да, ичинде немеси бар экен. Баягы каналчы. Ушундай раковина деп коюп, ошо перепонкасын ачып жазса болот экен, Жазаса болот экен. Эт өсүп калгандай да. Эт өсүп калгандай, ушундайдан мындан жабылып калган да. Ошондо кызыңыз төрөлгөндөн баштап кулак укпай калган, Ушул күнгө чейин укпайт да азыр. Эми кичинесине билинбей жүргөн да, азыр эми чоңойгон сайын сүйлөп атсаң, мына бетки кулагын тосот да. Сол оң кулагы да, сол кулагы тосот. Укпай калдым ата депчи. Ошондо оңулаган операция керек. Оң кулагын операция. Жаккан Москвадан 1,5 миллион доллар. 1,5 миллион деп атышат. Турциyaданчы? Турциядан да ошондой доллар менен айткан да, 20 миллион тегерегинде айтты окшойт Турцияга. Ошол байке, эми Кудайым буйрса, бардык кыргызстандыктардан суранабыз, байкебиздин кызына жардам катары
бул жерге реквизиттерди көргөзүп коебуз. Россияда болгондор болсо байкенин өзүнүн Сбербанк картасын көргөзөбүз. Колдон келишинче баардыгыбыз жардам берип, кызынын буюрса ушул жашка чейинки алышып жүргөн оорусу менен биз мындан кийин алышпаганга алгысты жардамыбызды көргөзүп, биз катары угуп, анан ушул бүтүндөй кыргызстандыктарды жакшы жагынан көргөзүп, кыргыздарды эң сонун кеңпейил эл деп элге даңазалаган үчүн байкебизге Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардам берели. Убактан пайдаланып Гусейнге дагы, Гусейндин подписчиктерине терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарийлерде кандай деген немелер жүрөт? Сонун. Аябай элдин баары бактылуу. Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся с тем счастливым человеком, обладателем новенькой Kia Rio от Гусейна Гасанова. Тот человек, который согласился бесплатно довести блогера. И, конечно же, за это в знак благодарности получил новенькую машину из рук Гусейна. Хочу выразить огромную благодарность всем подписчикам Гусейна Гасанова. Лично тебе, брат, огромное спасибо. Ты часто приезжаешь к нам в Кыргызстан. Мы гостеприимный народ. Мы всегда тебя ценим, любим, уважаем. Приезжай всегда. И очень благодарны, что именно судьба распорядилась этой машиной так, что получил наш соотечественник. Огромное спасибо тебе, великому российскому народу, за доброту, за эту прекрасную машину. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, хочу сказать, что вы, наверное, уже интервью видели. У нашего героя есть 5-летняя дочь, у которой одно ухо правое не слышит совсем с рождения. И многие люди отозвались помочь, попросили реквизиты. На сегодняшний день, человек не собирал, не делал сборов. Есть единственное, просто сама карта Сбербанк России. Мы укажем номер карты, и, конечно же, откроем счет официально. Кто хочет помочь, могут это сделать для нашего героя и для маленькой дочери. Еще раз выражаем огромную благодарность. Всем спасибо, респект. Ошол байке сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Убакыттан пайдаланып, Кудай Таалам буйруса, убакытты көпкө созбой, ушул кичинекей кызыңыздын кулагын мындан кийин 100% угуп калышына Алла Таала себепкер болот. Кыргыздарды билесиз, боорукер адамдар, аябай көп кол сунган адамдар. Ошол инсандардын буюрса жардам менен бүтүндөй кыргыздардын атын көккө жеткизген байкебиздин кызына жардам берели. Чоң рахмат сизге. Сизге дагы чоң рахмат.